Жанбай Уланбек Курманбаевичти. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, жана министрлик кабинет мүчөлөрү. Бакыт Эргешевич, менин биринчи суроом Кыргыз Ата, Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө Сөгөт каналы бар. Бул канал Кыргыз Ата айылынан Акбулак айылына чейин 5 километр түзөт. Бул жерден 500 гектарга жакын сугарылат жерчи. Ушул канал Союз мезгилинен бери оңдоло эле экен. Ушуга бир капиталды оңдоого муктаж. Ушуну карап берсеңиз. Экинчи маселе Исанов айыл өкмөтүндө, ушул райондо Федоров каналын реконструкция боюнча бүгүнкү күндө муктаж экен. Бул канал жалпы 6 километр, 325 гектар жер суу менен сугат суу менен камсыздалат. Улардын көйгөйү жана канал тоонун боорунда жайгашкандыктан баш жагы 2 километр жагы. Кечке сел келип, тоо жактан түшүп, ашып кетип атат дейт да. Бул жанагы мен сизге кат түрүндө жөнөтөм. Бул жерде эмне жумуш аткарыш керек экенин. Ушуну да карап берсеңиздер. Баягы акыркы каналдын атын эмне айттыңыз? Федоров. Федоров? Да. Насир Нисанов айыл өкмөтү, Федоров каналы. Андан сырткары Бел айыл өкмөтүндө Кайрагач айылы бар, ал жерде Күнгөй деп коет. Бул жерде питьевой суу да жок экен. Агын суу да жок экен. Булардын бир эле суранычы Бел айыл өкмөтүн карап койсоңуздар. Найман каналынан бир 3 километрге диаметри 300 метрлик труба. Муну билсеңиз керек. Ушуну тешип алышат да. Ооба. Ушуну бир жеке көзөмөлүңүзгө алып чечип берсеңиз. Ал жерде биз капиталды курабыз. Качан башталат? Ал жерде 40 айыл, 44 айыл Ноокат район боюнча биз ПСД даярдоо боюнча биз койдук. Бел айыл өкмөтү да ошо ичинде бар. Бел айыл өкмөттүн бир айылы мен билишим боюнча ПСДси бүткөн, Азамат жөпөчү таза суу боюнча. Уруксат берсеңиз. Күнгөй айылы. Бел айыл өкмөтү. Жок, Бел айыл аймагынан тура Бел, Кайрагач, анан Кайрагачтын Борбаш менен Күнгөй участоктору бар. Бизде бүгүнкү күндө титулдук тизмеде бар. Тендерге азыр жарыя алдында турат, бирок андан мурун жергиликтүү эл жарым ПСДсын даярдаган экен. Биз айтабыз, катышкыла, биздин тендерге ошо катышса тезирээк кылып бүтүргөнгө даярбыз. Биздин максат боюнча бул жылы жазга чейин, жазычы ПСДсын бүтүп, жайында курулушка киребиз. Бел, Кайрагач, Күнгөй участкасы менен бирге. Сиз питьевой боюнча айтып атасыз, Азамат мырза. Мен агын суу боюнча дагы айтып атам, жанагы трубаны коюп бериңиздер депчи. Бул элдин суранычы. Андан сырткары Бакыт Эргешевич, өзүңүз билесиз, Ноокат районунда бир гана кооператив бар, Чечтөбө деген. Чечтөбө билесиздер, элдин ынтымагы баягы жерди бөлбөстөн, жоготпостон булар ушул көптөн бери алып келатышат. Жердичи. Анан булар күндөн күнгө мурун буудай, картошка, сафлер эгишчиле, азыр бир гана чөп менен алектенип калышты. Ушуга мамлекеттен бир колдоо барбы кооперативге? Колдоо бар. Эмне колдоо көрсөтөсүздөр? 6%-тен кредит бере алабыз. 6%-тен. Анан кийин ал жерде Ноокат районунда эгерде кампа курам десе, ал жерден бүткүл дүйнөлүк банктан бизде 2%-тен кооперативге бирдике эгерде ТЛЦ курам деп Ноокат алмай сыяктуудайчы. Ошондой акча бар. Ошону алыш керек. Анан кийин булар чөп, эгерде чөп булар мал чарбачылык менен майла жоктон чөп кылышты да булар. Майла жок. Мейли, давай колго алайлы. Сизге сунуш менен келсе, колго койсоңуздар. Мейли. Кооператив, Аты эмне кооперативдин? Чечтөбө. Чечтөбө. Исанов айыл өкмөтү. Андан сырткары Гүлстан айыл өкмөтүндө Тызар участкасында 500 кожолук жашайт. Ошол жерде 300 гектар жер сугатка муктаж экен да бүгүнкү күндө. Ал жанагы Тажик кыштак айылынан 4 километр арык менен келишкен. Ушул арыкка азыр лоток суранып атышат. Лоток коюп берсе депчи, себеби арык жок эсе болуп калыптыр бүгүнкү күндөчү. Гүлстан айыл өкмөтү Тызар участкасы. Ал биздин баланста эмес. Ал ушу айыл өкмөттүн балансында. Айыл өкмөт кылыш керек аны. Сиздер карабасыздар. Ал арыкта. Биз каналдарды кылабыз, чоң каналдарды кылабыз. Ошол лоток суранып атышат да булар 4 километргечи. 4 километр? Бул кайсы айыл өкмөт? Гүлстан айыл өкмөтү. Тызар участкасы.
Ошо айыл өкмөттүн башчысы келсинчи бизге. Сизге жолсун, а? Бирок айыл өкмөттүн балансында болчу. Рахмат. Рахмат. Кейинки сөз Жорой Исманалы Эгембетович. Федоров, мен кыскача айтып коеюнчу, мына аз маалымат берди. Федоров каналын башынан бетондоого кирген 150 миллион сомдук проект экен. Ушул проекти бар экен бизде титулда. Быйыл кетеби? Быйыл кетет экен жумуш.